Чабан бала, кир жууп баштадыңызбы? Кир жууп. Иштен келгенден күндү көчүп жууп турабыз бияктачы. Таза болсун эртеңкиге депчи. Ипаста жууп жайып койсок кургайт күн барда. Бул Өмүш экеңе оңой жумушта, жайлоодо, мустак сууда, мөңгүн сууна жууп жүргөн бала. А бул жерде ысык суу чыгат. Туздагы ысык суу. Кыйналыш жок а досум. Кыйналыш жок. Негизи тирликтин уяты жок эч жердечи. Кыла бериш керек. Бирөөдүн ашыкча эч нерсесин албагандан кийин. Эркек чет жакта жүргөндөгү же үйдө жүргөндөгү 3 кийимге мани бериш керек экен да, сырткы. Жеңелердин кулагына күмүш сырга. Жаман көрүп калбаңыздар, акелерин жөнөтүп койгула жубайларыңыздарга. Биринчи баш кийим таза болуш керек экен, терс тамбайчы. Экинчи бул сөздө уят жок дейт. Ич кийим таза болуш керек экен. Анан үчүнчү байпак носкилерибиз. Сасыбай таза болсо эркектен береке качпайт деп коет экен. Буну калыс устазыбыз айткан. Мени акылдуу болуп кетти дебегиле. Анан ата-бабаларыбыздын деле айткан жакшы сөзү бар го. Кийимиң таза болсун, ниетиң андан таза болсун депчи. Адамга бардык кийим жарашат, эгер ниетиң түз, жүрүм-турумуң жакшы болсо деп. Жөнөкөй кийим уят эмес, кир кийим салаакылык. Ошондуктан ар дайым таза тыкан сөзүбүз түз болсун. Айрыкча жигиттерге. Эркек адам таза тыкан болсо өзүбүзгө эле жакшы. Чет жакта жүргөндө дагы. Анткени чет жакта жүргөндө биз Кыргызстандын атынан жүрөбүз да. Анан кийимибиз кир, сөзүбүз ар түрлүү болуп турса, кыргыз деген атка татыктуу болбой калабыз. Ошол жигиттер, ассаламу алейкум. Бар тапканыбыз берекелүү болсун. Үй бүлөбүздө тынчтык, мамлекетибизде ар дайым барчылык боло берсин. Ассаламу алейкум.